Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, адаттагыдай Кур'ан медиа каналы сиздерге Кур'ан алифбе сабагын сунуштайт. Бүгүн биз Кур'ан алифбе сабагынын 18-чи сабагын баштамакчыбыз. Бул 18-чи сабакта биз 29 тыбыштын ичинен эң жоон жана эң күчтүү болгон то тыбышы менен таанышып өтөбүз. Эң алгач баардыгыбызга бул то тыбышы кайсыл жерден чыгат экендиги түшүнүктүү болуштугу үчүн мына ушул сүрөттү карап элестетип алабыз. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай то алп дегенде мына ушул тилдин учу кашка тиштин арт жагына, мүлкүнө тиет дагы алды же арт жагы таңдайды көздөй бир аз көтөрүлөт. Ошондо натыйжада та эмес то деп жоон чыга баштайт. То ошого ушул сүрөттү көрүп бир катар элестетип алдык. Анда эмесе сабагыбызга киришейли. То тыбышы өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай сөздүн башында да, ортосунда дагы, аягында дагы бирдей бир ыкмада жазылат. Качан то тыбышы фатха менен келгенде то деп окулат, касра менен келсе той, өзгөчө мына ушул то тыбышы жоон болуп, анан касра менен келген учурунда туура чыгаранга көңүл буруш керекпиз. Анткени касра менен келгенде көпчүлүк учурларда ичке болуп кетет. Той эмес ти болуп калат. Ти болсо анда бул та тамгасына окшоп калат да, ката болуп калат. Ошого той деп касраны да ачык чыгарабыз, анан тоонун жоондугун дагы жоготпойбуз. Ал эми үчүнчүсү то тамгасы качан домма менен келген учурда, ту деп айтылат. То дегенде биздин асказоодогу тоолорду элестетип, ушул тамганы жаттап алсаңыз дагы болот. Анан айта кетчү нерсе, то дегенде бизде бул тамганы, бул тыбышты айтканда кездешкен бир канча каталар бар. Ошонун биринчиси то деп ушул эринди кууш кылып айтып алуу. То десе эринибиз алдыга карай созулса, анда бул катага кирет. Бул бир. Экинчиси то деп оозго аба толтуруп, беттимде толтуруп айтыш, бул дагы жагымсыз бир көрүнүш. Мына ошондуктан тажвид уламалары, тажвид алымдары, каарылары мына ушундай айтуудан сактанууга кеңеш беришкен. Ошого то деп оозго аба да толтурбайбыз, эрини да созбойбуз, бул бир. Үчүнчүсү болсо тилди кашка тишке тийгизбейбиз. Айрым учурларда то деп тилдин учун кашка тиштин учуна тийгизип, тишке тийгизип айткан учурлар дагы кездешпей койбойт. Мына ошондуктан жалпысынан 3 көп кездешкен ката болду. Биринчиси эрини созгонубуз, экинчиси бетке аба толтурганы то деп. Үчүнчүсү тилдин мына жана айтып өткөндөй кашка тиштин мүлкүнө эмес, учуна тийип кетсе, анда бул дагы ката болуп саналат. Демек, то деп ушул туура айтылышта азыр иншалла Аллах буйруса машыгабыз. Анда эмесе баштадык. Эң алгач то тамгасы фатха менен келди. Тол деп ламды жоон кылып койбойбуз. Анткени лам деген тамга бул ичке тамга болгондуктан то жоон. Бирок жоондугу ламга өтпөйт. Ошого той. Шат. Бат. Кот. Факот. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, эң алгачкысы фа тамгасы, ага окшош эле коф тамгасы. Айырмасы чекитинде. Фада бир эле чекиттүү, ал эми коф тамгасы 2 чекиттүү. Ватон. Талаб. Тороф. Кыргыз тилиндеги тарап деген сөз дал ушул сөздөн торофун деген сөздөн алынган. Биринчи тамга то тамгасы домма менен тору. Эгер эсиңиздерде болсо, мында бантикке окшош сүрөттө жазылган, бул ха тамгасы. Тору.
طهر طفل 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 مطر 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 مطلب مطلب مسقط 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 موطن 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 مربط 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 اصطبر 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 يصطبر 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 استوطن 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 يستوطن 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 Ақыр қатары келдік. Ақыр қатарда білгеніңіздердей екі оқшош тамғаларды, айтылышта оқшош тамғаларды біреуіне қарама-қарсы алып келеді. Мұның мақсаты біреуінен тура айырмалап, өз орнымен жақшылап шығару. Мисал қарасаңыздар, бірінші та тамғасы фатхаменен та-роф, та-роф, та-роф болса, әлемі ошол эле сөз болгону тан ордуна то тамгасы келди. То, тороф, тороф, тороф деп окулду. Демек, биринчи тамга тароф, экинчиси тороф. Экөөнүн айырмасы бар. Эгерде кимдин бирөөнүн тароф деп биринчи сөз ушинтип окулса, экинчи сөз дагы тароф деп окулса, анда демек то тамгасы чыкпай атыптыр. Ошондуктан то тамгасында өзгөчө жоон, колдон келишинче жоон кылып айтканга аракет кылыш керекпиз. Сәбту, 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 сәбту. Акыркы сөздөр мустатир, 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 мустатир. Ал эми анын каршысындагы сөз мустатир, мустатир, мустатир. Бул муста ичке болот. Андан кийин то тамгасы жоон болот. Бирок касра менен. Касра болгон күндө дагы биз жоондугун жоготпостон касраны билдириш керекпиз. Ошондо мустатир, тир деп окулат. Мына ушинтип урматтуу мекендештер, бүгүнкү сабагыбыз дагы соңуна келип жетти. Сабактын башында айтып өткөндөй, бүгүн биз 29 тыбыштын ичинен эң жоон жана эң күчтүү болгон то тамгасы менен таанышып өттүк. Аллах таалам бардыгыбызга Кур'ан-ы Каримди туура талаптагыдай сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдай жакшылап окуп, Кур'ан-ы Каримди тез арада өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берсин.